мына ушундай жагымдуу музыкалык чыгарма биздин сапарыбызды алдын көздөй улайт. Ал эми биздин студиябыздан орналган кезектеги жаңы сааттагы коногубуз бар. Ай чырайлуу, айым өзгөчө биздин жакшы көргөн айым, биз менен ар дайым тыгыз кызматташкан айым. Ал ким деп турсаңыз, менин кесиптешим Аваз Жумабаев тааныштырат. Жанагы жандуу музыканы сүйгөн инсандарды алыстабаңыздар деп тескерисинче жакын чакыралы. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери мына эмгек сиңирейин деп турат. Үмүт Абдышева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таң. Сизди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Сиз кирип келеңиз менен студиябызда жаркырап кетти. Ар дайым күлүп жүрөсүз. Мунун сыры эмнеде? Чоң рахмат. Балким аба ырайында чыгар. Бүгүнкү аба ырайы ушундай күн шооласы жерге чачып, аны менен бирге биздин көңүлүбүз да маанайыбыз да көтөрүлүп, сонун абалда турган учурубуз. Анан сөзсүз түрдө экинчиси албетте жагымдуу сөздөр. Сиздердин жагымдуу тосуп алышыңыздар, жагымдуу карашыңыздар биздин маанайды көтөрбөй кайка барат. Аба ырайы дегениңизге бир аз комментарий бергим келет. Анткени сизди кайсы учурда кандай абалда кандай аба ырай Ушунда деле. Ар дайым күлүп жүрөсүз да. Анан бүгүн бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү экен. Күлүп жүргөн адамдын ден соолугу узун болот деп атат. Андыктан сизге жакшы жаңылыгым бар. Чоң рахмат. Баардыгыбыздын жапа тырмак, кыргыз элинин ден соолугу чың болсун. Анан кыштыр жайдыр, ар дайым эле жагымдуу сөздөр мени көздөй багыт алып турушат. Анан ошондуктан мен дагы айланага жылуу маанай чачыраткым келет. Ошондуктан болуш керек балким. Сизге айтылган комплименттердин көпчүлүгү кандай таризде айтылат? Көзүңүзгө, сөзүңүзгө, күлкүңүзгө? Ар бир мөчөм айтылат. Эми үстүртөдөн санап өтөйүн. Алгач эле мисалы акындар мынтип айтышат да, ууртуңдагы уячаңа угуюп берсе да ичет элем дегендейчи. Ууну дейт. Ууну. Башында балды дешчи, кийинчерээк уу деле уу болуп калды. Сууну кой. Анан эле ошол оркестрдин директору бар, Фархат деген. Ал болсо эме деп айтат да, сенин көзүң алдайт, соо эмес деп турат. Анан дагы бир Кутман деген Оз комуз жагай бар. Ал болсо сенин көзүң жалын депчи, көзүңдө жалын бар деп айтат. Бири болсо ошо сенин карегиңде кал бар деген. Ошондуктан сени адамдарды тартып турасың деп айткан да. Анан чындап эле көзгөгө барып жакындатып карасам, каректе кал болот деген сөздү уккан эмесмин да анткеничи. Ошол анан жалпы жонунан ошо жылдыздуусуң, жылдызыңды өгүрүп турат деп айтат. Кесиптеш кайсы комплименттер жакты? Ар бир комплиментке кошулам. Баарына эмес, ар бирине кошулам. Ооба. Өзгөчө күлкүңүз чыгат. Мен алып барчу болуп кетпейинби? Мен башында бир суроо берем деп күнтүп калыптырмын башында. Кээ бир ырчылуу инсандарды өзүнүн багы жетишкен статусун айтып тааныштырсаң кичине жаман көрүшөт экен да. Эми андайлар бар да. Сизди кантип тааныштырган жак негизи? Алып барчу болбойбу? Жөн эле үтай деп кое болобу? Жок, эми ашыра мактаган дагы жакпайт. Кандай болсо ошондой табигый түрдө эле айтканы жакшы. Мисалы, ошол эле ажарына токтолсоң болот, деген келбетине токтолсоң болот, жана ошондой эле чыгармачылыктагы ордуна токтолсоң болот. Эч эле такыр тааныбай калса, ошол абалга карап туруп эле кийимине, карачы кийингенин, карачы басканын, карачы күлгөнүн, сүйлөгөнүн карачы деген сыяктуу эле. Мен чыгармачылыкта эмгекти алып салайын эмес сиңиргенде. Демек биз маекти туура эле баштап турабыз. Сонун, кош келиңиз дейбиз, дагы бир жолу келиңиз, маегибизди баштайлы. Эми баштайлы. Кириш сөз менен өтөлү. Кандай жаңылыктар болуп атат? Байкашымча аябай иштеп атасыз. Ошол мен өзүм жалгыз калган учурда иштебей калдым, мен жалкоомун деп өзүмө ушундай сын берем да. Анан айланамдагыларды карасам, сен аябай эмгекчилсиң, сен жаның тынбайт, кумурскадай эле кыбырап жүрө бересиң деп ушинтип айтканда, анан анда дагы далили жок ишенбейм да. Анан мисалы сен деген карачы күндө кана көрсөтчү какта иштеп жүрөт. Кана сен көрсөтчү сүйүмдү деген сыяктуу элечи. Ана, обун салып өткөн. Көрсөтчү сүйүмдү. Анан мен ар дайым эле ыр жаздыруунун үстүндө боло берем да. Анан өзүм айтып калам, кээде ыр жаздырам, анан жаздыгым алдына катып алып эле өзүм жатарда тыңшап жатып уктап калам депчи. Ансыңарындай азыр болсо туш тарапта ар кайсы шөкөттөөчү инсандардын колунда ырлар бар. Алардын катарында ошо Ибрагим Жунусовдун Эки жаздык деген
аябай терең ойго батырган ыры жазылып атат. Бирөөсүндө ошо мурун элдин баары билет сөзү Фаризат Асанкалый кызына таандык обону Түмөнбай Колдошевдон жүрөктө сүйүү боздойт деген ыры белгилүү болчу. Ошол эле акын автордун Агатай деген ыры жарык көргөнү турат, бирок ал такыр башкача таризде болмокчу. Укмуштуудай шаңдуу, анан Агатайларга тарта турган, ооба. Аябай окшо Агатайлар. Шор болду го. Эми мындай анонс кылып өтөйүн, мындайда Агатай, 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 жүрөгүм эзилип баратай, Агатай, Агатай деген. Ушул эле бирок шаңдуу. Ушундай. Обону болсо ошо Бакыт Сейталиевге таандык. Буюрса эми иштешине жараша болот да. Ар бир инсандын мен батыраак эле чыгып кетишин каалап турган чагым. Мыкты экен. Ооба, жакшырып экен. Эми Үмүт айайым, агатайларга тийишип жүрө бербей, жан-жаныбызга бир туруктуу агатайды алып келип коебуз да. Агатайдыбы? Эмне үчүн Агатай деп койбойсузбу? Жакшы го жаш балдарга караганда. Жаш балдарга караганда? Суроону берип атканын карабайсыңбы? Мен ошо улуу адамдар менен сүйлөшө албайм да такыр. Жаңы эле тийишип Өзүм теңдүү да эмес. Бөбөктөрүм жагат деп койбойм. Сиз байкаган жоксуз эртең мен. Биз учурашканбызды. Эми кайсыл жаш курагы кандай болбосун, жаш куракта болбосун, сиздин жаныңызга сизге татыктуу. Ооба. Көзү тунук, жүрөгү жумшак, ыйманы бекем, акылы дагы зирек. Анан албетте менин эркелигимди көтөрө алат. Ушуну айтайын деп аткам. Ооба. Сөзсүз түрдө Үмүт айайымдын эркеликтерин көтөргөн, чыдаган, Эми чыдаган десе эле мен аябай кыйналбайм да, дечи. Тескерисинче мени менен жашоо абдан эле жеңил болсо керек. Анткени менин жашоом жалаң коздуктар менен чургалган. Мисалы ошол эле учурда сөздүн шөкөттөрүн, кереметтерин арнашы мүмкүн, толуп калган, тизмектеп койгон, дайындап койгон, канча жылдык мен сени таптым дегенден баштапчы. Же сен мени таптың дегенден баштап. Ошол анан тамактын түрүн жасайм, үй окаткутуң жардам алып кетти. Сон, азыркы учурда жүрөгүңүз бош. Ооба, мен айтат элем да, балким ушул айым бир турмуш көргөн, же болбосо уулу бар деп кайбир жүрөгү сүйгөн менен менталитетке туура келбейт деп жүргөн жигиттерге кулак кагыш кылат элем да. Тескерисинче жаш кыздарга караганда ушундай мен сыяктуу турмуш көргөн айымдар үй бүлөнүн баркынына жете алат, кадырына жете алат. Анткени алар деген үй бүлөнү жоготкон, анан көксөп жүргөн айымдар да. Ошондуктан сиздердин баркыңыздарга мына ушундай мендей болгон айымдар жете алат. Ошонсо деле Үмүт айайым, элдин көзүндө жүрөсүз, элдин көзүндө жүрөсүз. Сөзүңүз менен эмес, ырларыңыз менен элдин жүрөгүн багынып жүрөсүз. Сөзсүз түрдө көрөрмандардын арасында да толтура болуш керек. Сизди жолугушууга чакыргандар, жүрөгүңүзгө ээ болгусу келгендер, эмне үчүн ушул күнгө чейин бирөөсүн татыктуу деп өзүңүзгө тең көрө алган жоксуз? Маселе эмнеде? Көзүм жетпейт. Көзүм жеткен адам болсо этекке чаптырбай эле шап этегинен кармасам керек эле, балким, же болбосо ушунчалык сүйгөнү менен мындай чечкиндүү жигит жоктур да. Менин оюмча, менин ойбоюма койбой эле илгеркиче айтканда ала качып кетиш керек да. Анткени баягы жаш өйдөлөгөн сайын акылыңа кире берет эмессиңби, анан балким тигиндей, балким мындай төгөрөгү төп келбейт деген сыяктуу параметрлерге туура келбей жүргөндүр. Андыктан менин оюмча мага менин мүнөзүмө эжа бербей, мындай катуу кармаган, же болбосо мындай көз карашы менен эле бир сестентип кое турган бир эр жүрөк адам керек да. Ай, мырзалар. Анткени деген көпчүлүк учурда сиз айткандай сонун сөздөрүн арнаган, сүйүү сөздөрүн арнаган, билик бечкегин арнаган мырзалар көп, бирок ошол эле учурда мен баш ийе турган инсан жок да.
баары эле үтү деп турса аларды мындай тең албайт экенсиң да чындыгында баркы түшө берет да. Балким сиздин жүрөгүңүздү багындыруу үчүн үчү деп туруп анан кийин өзүнүн эркек сапаттарын көрсөтөр. Балким мүмкүнчүлүк берип көрүү керек. Мындай жагдай болгондо. Жок, алар ойлоп атат, ушинтсем жагам депчи. Ооба. Кайдан билсин. Мындай жагдай болгон, бир учурда бир жака чакырып калып, анан чакан жерге анан барып, бирдаганы бармакмын. Барсам эле бар, мисалы, ошолордун арасында 15 бойдок мырза болсо, даже ал тургай үй бүлөлөр деле болушу мүмкүн, бирок баардыгы жакшы сөз айтып, баары тең, ой андайсың, мындайсың, айга күнгө тең атышат. Анан арасында бирөө гана отурат да, сыр бербейчи. Ошол сизге жакты. Ошол мага жакты да. Мындай баары тең мындай, баары тең галочка болуп кетип атат, анан бирөө эле турат да, X болчу. Анан көзүм түштү дароо элечи. Анан кийин жакшы достордон болуп калдык, анан айтып атпайбы. Тескерисинче мен сиздин эң алгачкы комуз менен ырдап чыккандан тарта ушул күнгө чейинки күйөрманыңыз элем. Ар бир сөзүмдү айтып, могул эфирден тигинтип айткансыз, тиги жактан мынтип ырдагансыз, могул жерден монтип кийинип баргансыз деп далили менен айтып берсе, анан ал ошо мына жогорудагы нерсе келет да, ичине катып, балким теңин албай коебу, же кагуу жеп каламбы, андан көрө сыр билгиздей отура берейин дегендердин катарында экен да. Ошол мамиле ошол жерден токтоду. Уланган жокпу? Доспуз. Эми экөөбүз эки жолдо жүрөбүз, эми дос элебиз да. Балким ким билет. Балким доктурда болушу мүмкүн. Билесизби, ошол инсан күйөрман, азыркы деле күйөрман, азыр деле эфирди көрүп атпыш. Балким, ооба. Ал анткени тарыхчалар дайыма көрөт да, мен келатып тарыхча тартып койдум эле. Анда демек көрүп атат. Качардайбыз. Азыр дароо, Келиңиз. Кыздардан кийин сиз дагы аябай поворотторду угуп кетсеңиз керек бат-баттан. Жок. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Эми көрүп аткан ар бир күйөрманыма арнайм. Ушул аруу таң жүрөгүңүздөрдү аралап, жан дүйнөңүзгө менин ырдаган саптарымдан жылуулук алыңыз. Сага деп аталсын. Мурак Абдрахман. Сага саналар сансыз агылат селдей, карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Өзүң үчүн ыр жазгым келет, чарчоону билбей. Өзүң үчүн ырдагым келет, чарчоону билбей. Карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Айдың көлдү айланып учкан айдарым желдей, сенде жанга көз артат көптөр, эч тынчтык бербей. Ишен жаным
менди сүйе албас менди. Ey Vali. Кишин жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас менди, сүйе албас менди. Кол чабуулар болсун. Мен ойлоп калдым, Үмүтай айым, жанагы мырза көрүп аткан окшойт да. Ооба, сүрдөп кеттиме? Анан дагы бир ой пайда болду менде андан кийин. Жанагы мырза кийин сиздин күйөрманыңызмын деп айтып койбостон сыр кылып калып кете берсе болмок экен. Ооба. Эстеш Ошондо кадыры бийик бойдон калат беле. Кадыры бийик болуп Үмүтай айым биринчи жазып иймек беле ага. Эмнемден жаздым, эмнеге ушуга жакпай калдым деген ой дагы деле жүрө бермек болуш керек анда. Ооба. Жанагы жогоруда ыр саптарында айтылгандай, сендей жанды таппадым деп эч жактан. Ушундай адам болду эле жашооңузда. Ооба, ошон үчүн ырдап жүрөм. Ушул ырды ооба. Менде дагы бир ой пайда болду. Бүгүнкү таңда Үмүтай айымдын жан дүйнөсүн Ойлор жаап атат. Ооба. Сиз ырга аябай берилип атасыз да, ырдайсыз го берилип аябайчы. Болгон энергия сүйүнү бар, ыр менен чыгып, добуш менен чыгып аткан жокпусузбу? Тиги башкаларга калган. Жок, анткени кайра энергия толот да, ыр аркылуучу. Анткени сен кайсы бир ырды ырдаганда ошол ырдын ичинде болгон окуяга ошол убакытка кайтып барып ошол жерде отурган болосуң да. Ал тургай ошол адам маңдайыңда карап тургандай болот да, кадимкидей. Ошондуктан баягы унутуп чалынып кетип аткандарым дагы ошондон да сүрдөп. Анан ошол ыр дагы аябай жакчу. Жагат дейинчи, ооба. Ага. Ошондон кийин ырдап калдым. Ой салып эле отура берейин. Сон, мындай Үмүтай айым жашоосунда бир аянычтуу учурларды айтып атат, бирок ушунчалык күлкү менен. Үмүтай айым пранк аябай салат билесизби? Жок. Билесизби? Сизди сала элек го, Жок. Макул. Эми уланта берели. Дагы бир ырдап бересиз да. Анан чыгарма ырдап атканда баягы сүйүп калган жигитти элестетип ырдаган учур көбүлүү болобу? Эми эч ким билбейт, өзүңүз эле билесиз ал мырзаны. Өзүңүздүн башыңызда болуп жаткан нерсе жан Ооба, эми билгендер билет. Бир экөө айтам да. Билгендер барбы? Анан Окуй. билбегендер. Анда? Ал ким болушу мүмкүн? Бирөө билет да, ал өзү да каарман. Ал каарман өзү. Ооба. Кээ бир каармандар билбейт да. Өзү экенин билбей эле. Жок, Үмүтай айым билдирүү тарапта экен. Мисалы Үмүтай айымга бирөө жакса, биринчи кадамды таштаганда Интроверт эмесмин да. Ооба, тартынбайт экен. Айшенеден үлгү адам, үлгү алган айым. Чындыгында. Мен сүйүүнү эч качан жашырбайм. Мен мындай мисалы сүйүүдө деле эмес да мамиле. Мисалы сизге деле мен жакшы көрөрүмдү айтам. Жакшы көрөрүмдү айтам, өп жуттайм, сыйлайм, урматтайм, жакшы сөз жазам, кат жазам дегендей. Айткандай, кат жазганды аябай жакшы көрөм. Кол менен. Кол менен ак баракка кадимкидей эле. Чыныгы сезимдин бар ошоктобу? Ооба. Мисалы электронный катты анчейин кабыл албашы мүмкүн, анчейин таасири болбошу мүмкүн да. Ошондуктан мен кат жазып, кадимкидей конвертке чаптап туруп анан адресине жазып жиберген да күндөрүм болот да. Бул адамга аябай өзгөчө эмоция тартуулайт экенин билгем да. Анан каттарымдын бир чекесин, тырмагындайчалык бөлүгүн тарыхчаларга жазып коем өзүндө болот дайыма. Анан ошол күйөрмандар бар, кээде жазбай калсам эмнеге жазбай калдыңыз деп күткөндөр болот. Анан жазганымды күтүп окугандар болот да. Ошондой. Анан ал эми мисалы өзүнө аябай узун кат жазам да. Бир аткарумдагы, репертуарымдагы бир чыгарма бар. Кат деген Нарсулуу Горгубаеванын жалгыздыгы бөксөрсүндө ушунун балким мага эртең бирөө кат жазат деген сабы үчүн ушуларды ырдагам да. Демек, мен ар бир жаздырган ырымда тарых бар. Кайсы бир сабы, кайсы бир бөлүгү менин тагдырыма окшош болгондугу үчүн мен ырдап калган учурлар көп кездешет. Ошон үчүн ыр жаздыруунун үстүндө эле жүрө берем да, сакталып калсын деп. Ар бир доордун, ар бир жылдын, айдын өзүнүн тарыхы болот. Ошо менен ырлар жазыла берет. Эми сүйүү жөнүндө сөз баштадык. Демек, аягына чейин сүйлөшүп салалы анда. Ташы калды. Чыгармачыл кишилер бат-баттан сүйүп турушу керек дейт да.
анан балким сиз дагы ушул адамдардын катарына киресиз. Адамды бат-баттан жактырып, бат көңүл калып, мырзаларды ушул нерсе да коркутушу мүмкүн да. Мисалчы, элдин көзүндө жүрөт, көп мырзалар менен аралашат, сүйлөшөт, арасында жүрөт, балким мага туруктуу жубай болуп албай калабы деген суроочу. Ошондой ойду мен жакында эле уккам. Анан аябай таң калдым да. Сиз мени тереңден билет деп ойлосом, сиз мени тааныбай турбайсызбы деген жоопту айттым да. Ооба, жанагы Бекбор Бифагасынын ыры бар го, жубайлыкка жарабаган дегенчи. Көпчүлүк ошондой ойлойт да. Анан мен гороскоп боюнча эгиздерге кирем. Анан эгиздер эгерде астрологияга, астрономияга кызыккан жандар болсо, изилдеп алса болот. Булар аябай дайыма шаңдуу, дайыма маанайы көтөрүңкү, анан элдин көңүлүн ала билген, элдин көңүлүн таба билген, анан барган жерине гүл өстүргөн, ушундай адамдар да, позитивдүү. Ары карап ыйлап, бери карап күлгөн адамдардын сап башында турат. Анан көп жигиттерге дагы, мисалы мен учурумда айтып атам да, айым катары баягы ыр менен, сөз менен тартып алып, көз менен болсо дагы, кылык жорук менен тартып алып, бирок ушу аябай жакындап бир миллиметр калганда анан түртүп коймой жайлар бар да. Анткени ал адамдын түпкүрүндө бир гана инсан жашайт. Демек, бул адам сүйүүгө абдан туруктуу. Же сиздин жүрөгүңүздөгү аябай сүйгөн адамды кое бербеген үчүн башкаларга мүмкүндүк бербей атат окшойсуз. Иши кылса жаныңызда бир нерсе бар. Түпөйүл ойго салгандай. Макул. Жылдыздар төргөсүнөн эгиздерге киресиз, Санды айтып коем. Жан өзүм таап алдым. Өздөрү таабасын аны. Аракет кылсын да. Жок, мен темпераменттен кайсысына кирет бул деп сурап атпайм. Сангвиник, балким меланхолик. Аралаш. Бир туруп кайгы тартып ыйлап калмай жайы бар, бир туруп бийлеп калмай жайы бар дегендей. Аралаш. Өзгөрүлмө, анткени булардын мүнөзү күн күркүрөп, жамгыр жаап, анын артынан асан үзөн менен кошо күн кулайып чыгып, шоола чачкандай да. Ал бат эле 5 мүнөттүн ичинде ушундай кубулуш болот. Анда эгиздердин урматына дагы бир ыр да эле. Негедир эле мен ошо түркчө ырдагым келип атат да. Келиңиз. Түркчө. Сон болот. Түрк тилиндечи сүйүүнүн бир түрлүү жакшы сөздөр бар, Ооба.
Hayat varsa affetmem. Arkana bak da düşün yeniden. Gururumuzu bizi deviren. İçime dolan tüm korkuları. Denize bıraktım sahilden. Denize bıraktım sahilden. Кол чабалар болсун. Баракелде. Бир аз сакин ол кардешим деп коеюн. Котормо? Сын айта кетиңиз. Сиз Мен сизди түшүнөт деп айтып атпаймынбы? Жок, мен түшүндүм, бирок өзүңүз айта кетиңиз, жалпы көрөрмандырга. Балким мен жеткире албай калдым. Бул ыр айрылуу жөнүндө биз экөөбүз текеберликтин айынан айрылып кеттик. Ушунун эмне кереги бар эле? Айрылык кандай оор экенин билесиңби? Мен бирок айрылсам дагы текебердигимден улам. Мен сени сагынып жүргөн чагым, бирок бүгүн деңизге бардым дагы сени менен өткөргөн ар бир күндүн окуясын, сагынычты, кусалыкты жана ошондой эле колумдагы болгон сүрөттөрдүн баарын Ошон үчүн Жок, айтпадым да. эми мындан Бир аз кийин. сакин ол кардешим. Түшүнөт. Сүйдө болот деп. Макул эми. Убакыт деген учкан экен. Үмүт айым. чет ойлгон жок бирок. Ооба. 2 ырдаганга араң жетиштик. Биз жанагы башындагы сөздөргө кирип кеттибиз аябай. Бирок жакшы маек болду, чоң рахмат. Сизге рахмат. Шоуласын чачып турган кезде чакырып мени дагы ошол шоуланы көрүүгө мүмкүндүк болуп, мүмкүндүк түзүп бердиңиздер. Анткени уктап жатмакмын да. Оо. Уйкучусузбу негизи? Ооба. Ишим жок болсо уктай берем, ишим болсо уйкучумун. Жоопкерчиликтүүсүз. Сон, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Жанагы 1-2 сагын ырдап кызыктырып койдуңуз. Эми деле атайын реклама үчүн кылдыңыз да, Агатайды? Ооба. Сөзсүз түрдө дал ушул чыгарма менен сизди кайрадан күтөбүз. Буюрса. Жакынкы күндөрдө студиябыздан сонун чыгарма экен. Студиябыздан дагы бир жолу Агатайларга тийишип сонун чыгарма, жаңы чыгарманы угалы. Чоң рахмат. Азыр сизди жибербейбиз, ырларды уктук, бирок чыныгырды эми биздин сахнабыздан жандуу үнүн коштоосунда калабыз. Урматтуу телегөрүүчү, экраныбызга жакыныраак келиңиз. Бир нече секундалардан кийин Үмүт айымдан сонун чыгарма болмокчу.